Donald Trump is welcoming five. Ак үйдөгү жолугушууда сейрек кездешүүчү минералдар күн тартибиндеги негизги тема болот. Дональд Трамп өз саясатынын артыкчылыктуу багыты катары улуттук коопсуздук үчүн маанилүү деп саналган сейрек кездешүүчү элементтерге жана башка ресурстарга жетүүнү камсыздоону белгилеген. Борбор Азия өлкөлөрүндө уран, литий жана курал-жарак өндүрүшүндө колдонулган вольфрам сыяктуу элементтердин ири запастары бар. Талкууда бир гана минералдар тууралуу сөз болбойт. Лидерлер ошондой эле аймактагы сууда жолдорунун кеңейиши жана минералдык байлыктарды кайра иштетүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу дагы сүйлөшөөрү күтүлүүдө. Ошентип, Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенттери чогуу Вашингтонго алгачкы жолу барды. Белгилей кетсек, айрым лидерлер Кошмо Штаттарга расмий сапар менен да бара элек. Андыктан бул саммит кайсы бир деңгээлде тарыхый окуя болгону турат. Менимче бул Борбор Азия менен болгон мамилебиздин жаңы доорундагы кызыктуу мүмкүнчүлүк. Мындай жолугушуулардын өткөнүнө 10 жылдан ашты. C5+1 форматындагы жолугушуу алгач 2015 жылы Вашингтондун сунушу менен уюштурулган. Бир нече жыл тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде өтүп, 2023 жылы АКШ президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен кездешкен. Ал саммит Нью-Йоркто Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында өткөн. Здесь, я думаю, что все-таки меньше символизма, потому что Трамп... Бул жолу өтө турган саммит кеңири масштабтагы расмий деңгээлдеги иш-чара болчудай. Трамп бул жолугушууну Улуттар уюмунун алкагында эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин өзү чакырып жатат. Албетте, эгер Трамп иш сапар менен Борбор Азияга келсе, бул Макрондун сапарынан да маанилүү дипломатиялык окуя болмок. Трамп приехал в Центральную Азию, это был бы, конечно, даже мощнее, чем визит Макрона. Борбор Азиядагы постсоветтик 5 республика авторитардык башкаруу жана адам укуктарынын бузулушу үчүн узактан бери кескин сынга кабылып жүрөт. Бул жолу адам укуктары маселеси саммиттин негизги темаларынын катарына кирбей калышы айрым укук коргоо уюмдарынын тынчсыздануусун жаратты. Борбор Азия менен Кошмо Штаттардын саммитинде адам укуктары сөзсүз негизги темалардын бири болушу керек. Анткени аймактагы басым акыркы мезгилде күчөп жатат. Эгер эл аралык өнөктөштөр инвестиция жана кызматташуу үчүн башка туруктуураак багыт издеп кетсе, аймак акыркы жылдардагы социалдык жана экономикалык жетишкендиктеринен айрылып калышы мүмкүн. Ак үйдөгү саммитте табигый минералдардан тышкары энергетикалык логистика, инфраструктурага инвестиция тартуу, АКШдан технология алуу, билим берүү тармагындагы тажрыйба алмашуулар жана суу ресурстарын башкаруу сыяктуу маселелер да талкууланышы мүмкүн экенин серепчилер белгилейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.